Бүгүн парламентте премьер-министр уран кенин казууга берилген уруксат боюнча кененирээк маалымат берип өттү. Евразия Кыргызстан компаниясы 2010-жылы 18 ноябрда геологиялык изилдөөгө уруксат алган. 2011-жылы геологиялык чалгындоо деп узартылган. Ага ошол кездеги министр Кайрат Жумалиев кол койгон. Ал эми 2012-жылы лицензияны узартууга геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин мурунку жетекчиси Ишимбай Чуңуев кол койгон. Изилдөөлөрдүн натыйжасында уран экендиги белгилүү болгондон кийин 2012-жылдан 2015 жылга чейин уран лицензияны узартууга Дүйшөнбек Зылалиевдин кол койгондугу айтылды. Россия Федерациясынын президенти келип кол койгондогу иш кагаздарды, келишимдерди айтып атат, биздин бюджетке түшкөн деп. Жок, андай эмес. Кара-Балта тоо-кен комбинаты менен Экономи Полимерс деген Россиянын компаниясы экөө бири-бирине кызматташуу боюнча кол коюшуп атат. Ошо Полимер Экономист деген компания Кара-Балта тоо-кен комбинатына $30 миллион бергенге жардам берем деп атат. Мына ошондон кийин анан жанагыда иштер башталып атат. Мен эмнеге айтам, кечээ биз депутаттарыбыз суроо берди, $30 миллион силер ошон үчүн алгансыңарбы деп. Жок, андай эмес. Экинчиден биз ведомство аралык комиссия түздүк, башында мына Кубатай Ильичевич. Ал жерде бүт экология маселесин, адамдардын өмүрүнө, ден соолугуна таасири тиеби, тийбейби, ушул маселе кандай болот? Жаратылышыбызга кандай маселе болот? Тиеби, тийбейби? Жаратылыш бузулабы, бузулбайбы? Ушул маселелердин баарын камтыган ведомство аралык комиссия түздүк. Түзүп ал жерге Улуттар академиясынан жана ушуга байланышкан окумуштуу эксперттерди анан биз азыр тапшырмада берип атабыз. Эл аралык эксперттерди чакырып, ошол жерден биз өзүбүздүн тыянагыбызды чыгарып анан жергиликтүү эл менен, сиздер менен кеңешип, андан кийин анан уруксат беребиз жана бербейбиз. Мындан тышкары Мухаммед Калый Абылгазиев Россиядан бөлүнгөн $30 миллион алышкан. Ошого кенин берип жатат деген жалган маалыматтар тарап жатат. Бул акча Кара-Балта тоо-кен комбинаты менен орус тараптын Экономист Полимер ишканаларынын ортосунда кызматташуу максатында орус компания Кара-Балта кенине берген деп белгиледи. Бүгүн парламентте премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев баштаган өкмөттүн толук курамы менен 2018 жылдагы иши жөнүндө отчет берүүдө. Бүгүн 24 апрелде Казакстандын Алматы шаарынын райондук сотунда Кыргызстандын мурдагы депутаты аткезчиликке айыпталган Дамирбек Асылбек уулуна жана аны менен кошо кармалган кыргызстандыктарга карата соттун өкүмү чыгышы мүмкүн. Өткөн отурумда прокурор соттон Асылбек уулун экономикалык аткезчилик үчүн айыптуу деп таап, анын мүлкүнөн ажыратып 12 жылга эркинен ажыратууну жана жаза мөөнөтү аяктаган соң аны өлкөдөн чыгарып салууну суранган. Быйыл 15-16 февралда Казакстандын күч түзүмдөрү атайын операциянын жүрүшүндө жогорку кеңештин мурдагы депутаты менен кошо Кыргызстандын дагы 2 жараны Уланбек Мурадилов менен Чыңгыз Абакиров камалган эле. Казак бийлиги кармалгандардан чек арадан аткезчилик менен ири өлчөмдө жүк өткөрүү менен алектенет деп шек санаган. Бишкек шаарынын күнүнө карата борборго газ менен иштеген 60 жаңы автобустар алынып келинди. Бүгүн Ала Тоо аянтында жаңы автобустардын көргөзмөсү болуп, ага президент Сооронбай Жээнбеков өзү катышты. Маалыматтарга ылайык 60 автобустун баасы 300 миллион сом болгон. Бишкек жүргүнчү транспорт ишканасынын директорунун айтымында акыркы 11 жылдан бери жаңы автобустар келген эмес. Бул коомдук унаалар 29 апрелде Бишкек шаарынын күнүнө карата каттамга чыгарылат. Бала бакчадагы бир орундукта 3-4төн жаткан балдар боюнча Бишкек шаардык мэриясы түшүндүрмө берди. Социалдык тармактарда кызуу талкуу жараткан видео Касым Колунушундагы номер 1 бала бакчада тартылган. 19 апрелде имаратты сырдап оңдоо иштери жүргүзүлгөндүктөн балдар убактылуу бир бөлмөдө жатышкан. Бул боюнча жетекчиси Айнагүл Малдыбаевага дисциплинардык чара көрүлөт. Анткени ал райондук билим берүү башкармалыгына балдарды бир бөлмөгө жаткызып койгону тууралуу маалымат берген эмес. Маалыматтарга ылайык 140 орунду бул бала бакчада учурда 290 бала тарбияланып жатат. Айрым шаар тургундары Эркиндик бульварындагы балдар аянтчасын алууну сунуштап, бул социалдык тармактарда кескин сынга кабылды. Демилгечилер шаардын ортосундагы сейил бакча жашыл аймак гана болушу керектигин айтышат. Ал эми шаардык мэрия бул маселе сурамжылоо аркылуу гана чечилерин билдирди. Азырынча сурамжылоонун 90% ага каршы болуп жатат.